Салам достор, андай эмесе азыр мен Словакияга келип жеттим. Атайын кызыктуу болсун деп ушу Братиславанын мосттордун бирине келип отурам. Бул жакта алардын саны көп экен. Бул корабльди карап коюңуздар. Эски экен абдан. Скорее всего бул жака ход жок болуш керек, бирок биз кирип көрөбүз. Эч нерсе деле деген жок. Мүмкүн кире берсе болот окшойт. Кыскасы, Словакия кичинекей, уютный, жашаган ылайыктуу шаар экен. Бирок туризмге бир күн эле жетиштүү керек болот экен да. Неге дегенде эң эле керектүү нерселери центр жакта жайгашкан. Жөө эле жетсе болот да ал жактаргачы. Ошондуктан сөзсүз келип кетсе болот, бир күн жүрсө жетиштүү болот деп эсептейм. Деги эле Европа өзү бири-бирине окшош дешет. Аны туура деп эсептейм. Бирок мо Словакиянын өзгөчөлүгү бар экен да. Бул жер же Европага көп окшошпойт, же мындай Албания, ошо Россияга жакын нерселери деле көп жок экен да. Ошондуктан бул өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар деп эсептейм да. Достор, бул центрге келип жеттик. Центр экен. Абдан кооз. Абдан эски болгон курулуштар экен. Даже тротуары дагы таштан. Бул жагы тилекке каршы жараксыз болуп калыптыр. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Буларды уже под снос экен да. Өтө эле көп убакыт туруп койгондогунун белгиси да. Словакияга эмне үчүн туристтер көп келбеген мага белгисиз болуп атат. Неге дегенде бул жакта бүт бардык нерсеси эле абдан кооз экен. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Братиславадан ушинтип тепкичтер менен эң үстү жагына чыгып баратабыз. Көрөм. Үстүндө эмне күтүп отурат. Абдан эле бийик деп айтсам болот. Жакшы эле үстүнө чыгып койдук. Өтө алыс эле кетип калдым. Жакындап калдык буюрса. Бул жакта болсо достор, унутулгус көрүнүш ачылат экен. Аз көрөсүздөр. Ушундай бир жерде укмуш бир мурунку королдор жашап келген. Өтө бир чоң кооз жерде тоонун үстүнө салынган экен. Караңыздар кандай кооздукта жашаган.